Кыз жигит аттуу чыгарма менен бүгүнкү жагымдуу күнүбүздү баштадык. Андыктан бүгүнкү биринчи саатыбыздын алкагында куттуу студиябызда Татынакай, Кымчабел, Супсулуу, таланты десе таланты, бою десе бою, ажарлуулугу десе ажарлуулугу элибиздин дагы бир таланттуу ырчылардын катарын толуктап келаткан биздин мейманыбыз эфирде. Бүгүнкү күнүбүздө жагымдуу маанайлар менен жана ошондой эле урматтуу телекөрүүчүлөр СМС билдирүүлөрдү жиберип туруңуздар. Жана ошондой эле саламдар болсо, жана ошондой эле куттуктоолор болсо биздин WhatsApp номерибизге жазсаңыздар болот. WhatsApp номерибизге биз менен биргеликте байланышып, каалоо тилектер жана ошондой эле куттуктоолор болсо биз менен бөлүшсөңүздөр болот. Бизде болсо куттуу студиябыздын коногунун жадырап, жайнап, бүгүнкү таң эртебизди жагымдуу маеги менен, жагымдуу ырлар менен, жагымдуу белектер менен келип калган Нури Ойозбекова келип калган экен. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Кандайсыз? Жакшы. Жакшы. Маанай жакшы. Маанайым абдан жакшы. Супсулуу болуп келип калыптырсыз. Таң атпай эфирге келсек. Чоң рахмат. Эми жалпы элибиз менен учурашабыздагы кечебизди баштайлы. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр? Сиздер менен Пирамида телеканалы аркылуу учурашып атканыма абдан кубанычтамын. Түз эфирде 1 саат бою болобуз буйруса. Жакшы суроолоруңуздар болсо бериңиздер. Ушундай жакшынакай белектерди ала келдим өзүм менен кошо. Ушул белектерди утуп алыңыздар. Негизи көп ырчылар белектер менен келбейт. Сиз эмне үчүн белектер менен келдиңиз? Билбейм, кече тойго чыгып баратып, жакшы ой менен анан ала келейинчи деп, түз эфирди кичине кооздой кетейинчи дедим, элдерге жакшы маанай тартуулайынчы деп. Итак, карантинде баарыбыз чөгүп кеттик дегендей. Демек, азыркы тапта бираздан элибиздин жакшылыктарына барып кызмат кылып турган учуруңуз. Буйруса башталды, жакшы. Башкача дем менен, башкача көз караш менен тойлор, жакшылыктар. Ооба, мурункудай көп эмес, бирок кишинин саны аз болуп, аз-аздан тойлор болуп атат, жакшылыктар. Көбүнчө үй тойлор болуп атат азырынча. Элдин көзүнчө айтып койдуңуз. Үйдө эле болуп атат, ресторандарга чыккан. Ресторанда болуп атат, бирок кишинин саны азыраак болуп, 50 киши, 60 кишинин. Карантинден бери биринчи жолугушуубуз болду окшойт. Карантинде эмне кылдыңыз, кандай жаңылыктар менен келдиңиз? Карантинде үйдө жатканда ыр жаздырдыңызбы? Жаңырларды жараттыңызбы? Же фигураны сактап үйдөн гимнастика кылдыңызбы? Карантин учурунда ушу фигура сактай албай калат экенсиң, анткени залга, спальняга кирип эле ушундай болуп калды, лишний эч жака чыкпай болуп, анан кичине вес кошуп калдым. Азыр кичине өзүм калыбыма келе баштадым, дагы бир 4 килограмм лишний жүрөт жанымда дебейм да. Карантин учурунда жакшы ырларды жараттым. Эң акыркы карантин убагында чыгарган ырым бул наристелер жөнүндө болду. Сөзү ону Сүйөркул Абдиев деген ошо. Ал дагы ошо Россияда азыр мигрант болуп иштеп жүрөт. Ошо акындан алдым да. Аябай ыры жагып калып, анан кийин ошол ыр менен аябай. Бул ырды өзүңүздүн жүрөгүңүзгө жаап калгандыктан ырдадыңызбы же ошондой буйрутма менен атайын жаздырдыңызбы ырлы? Азыр мындай болуп калды, мурун китептерге чыгарып, ырларды издеп ушундай кылчу элек. Азыркы учурда болсо көбүнчө соцсеттерден эле карап туруп эле акындардын ырларын караса болот. Ошо Facebook баракчасынан көрүп, анан жактырып калып, ушуларды аябай неме кылып ырдагым келди да. Анан өзүнөн сурадым, уруксат сурадым, анан 10 чыгарып берсеңиз да жакшы болмойлу десем, өзү кошо 10 чыгарып берди. Анан ушу карантинде чуркап жүрүп, жашынып, жолдордон качып дегендей ошо аранжировка жасатып, анан жаздырып. Үйдө жатып алып эле. Жатып алып, сөздөрдү карап, анан СМС жазып коюп, болбон жазып бериңизчи деп. 2 саатка убакыт болот, канча-мынча ошо чыккан учурда ошол учурларда барып келип аттым. Студияга. Эми азыркы чыгармачылыкта карантинде жатканда көп ырчылар, көп ырларды жаратты. Анан бул карантин сизге эмнени көрсөттү? Көз карашыңыз ушул карантинден кийин өзгөрдүбү же өзгөргөн жокпу? Албетте өзгөрүлөт экен карантинден кийин. Мындай мурун деген жумуш, акча деп эле эч бир мындай туугандарыбызга, ата-энебизге убакыт жок болуп калган. Карантин учурунда ар бир адамдын, ар бир сааттын, ар бир секундтун убактысын мындай туура пайдаланыш керек экенин ошону билип калдык. Эң негизги бул ден соолук керек экен да. Акча дагы, бийлик да, байлык да баары бул жакта эле калат экен. Ошон үчүн баарыңыздарга ден соолук каалайм, оорубаңыздар.
буюрса жеңип чыгабыз дейм. Буюрса. Анан жөн келбей бул жакта сонун жалтыраган белектерди ала келипсиздер. Бул биздин күйөрмандарыбызга арналган белектер экен. Тагыраак айтканда, кутуча, муну кутучанын ичинде ачса эле ичинде күзгүсү бар. Анан бул жакка зергер баалуу буюмдарды салып каттып койсо болот экен. Анан бул шкатулканын астында эчтеке деле жок экен, бирок каалаган нерселериңизди саласыздар. Ушул белекти биздин күйөрмандарга ойнотобуз. 1 саат түз эфирде сиздердин жазган смстериңиздер жана ошондой эле бизден суроолор болот. Ошол суроолорго так туура жооп берип, же биздин сурангандарыбызды смс билдирүү жазсаңыздар, ушундай кутуча беребиз белекке биздин күйөрмандын атынан. Жана ошондой эле бул жакта чач үтүктөгүч, чачыңыз меникиндей түп-түз кылайын десеңиздер, ушул үтүк керек деп койбойм да, тамаша. Бул кыздарга керектөлүүчү буюмдар экен. 1 саат убакыттын ичинде жакшы суроо болсо, же болбосо мейманыбыз өзү буйрутма тапшырмай берет. Биздин суроолор жана ошондой эле жакшы каалоо тилектер болсо, жана ошондой эле кызыктуу суроолор болсо, албетте ушул белектерди сиз алып калышыңыз мүмкүн. Жаңылыктар жөнүндө кандай жаңылыгыңыз бар дагы? Бир ыр жаздырыптырсыз, үйдө жатып ата-эне менен, бир туугандар менен баарлашыптырсыз. Дагы кандай жаңылыктарыңыз бар? Чыгармачылыкта, жеке жашоодо. Ушу жеке жашоо Анча болбой атат. Анча болбой атат деймби? Жаңылыктар болсо, өзүңүз билгендей, баягы эле политехте иштеп атам. Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинде, экономикалык факультетинде, буюрса өйдө көтөрүлүм десем да болот. Тарбиялык иштер боюнча декандын орун басары болуп иштеп атам. Быйыл 2-жылга кетти. Ардактуу кесиптин ээси экенсиз. Ардактуу кесиптин ээси. Анан чыгармачылык менен мугалимдик кесип бири-бирине жолтоо болгон жокпу? Көнүп деле калдым окшойт. 2014-жылдан бери ушул эки жумушту аркалап келатам. Бирөө өзүмө жакса, бирөөнүн как хобби катары ушу ырчылыкты алып жүрөм. Андан тышкары дагы өзүмдүн атыман Нури Dance деген бийчилер тобун түздүм. Буюрса жакшы чогуу иштешип атабыз. Өзүңүз чогуу бийлеп турасызбы? Өзүм эми бийлейт окшойм, кичине арыктайм деп. Би группасын, хореографиясын, биин музыкасын ким тандайт? Өзүм ушу Рахат Dance деген группанын руководители бар, хореографы Рахат деген. Ошол кыз аркылуу экөөбүз сүйлөшүп, ортодон келишим түзүп, андан кийин ал өзүнчө группа, мен өзүнчө, бирок менин группама дагы бийден сабак берип турат. Ошол берип атат да. Азыркы тапта тыгыз байланышта жана ошондой эле элдин жакшылыктарына, же болбосо концерттерде, клиптерде керектелүүчү нерсе экен. Анан ар бир айым өзүнө мындай аял кишиге керектелүүчү косметика салонун, же болбосо сулуулук салонун ачкысы келет. Ошондой ойлор барбы? Мен ушул жакка көп кызыкпайт экен, мүмкүн кийин болуп калар деп ойлойм да. Азыр в основном убакыт да жок болгонуна байланыштуубу, көбүнчө сабак, жумуш, деле баягы студенттер менен азыр да кичине онлайн болуп атпайбы? Анан кийин, может, кийин болуп калышы мүмкүн. Убакыт көрсөтөт аны. Онлайн сабак жөнүндө азыркы тапта бардыгы онлайнга өттү. Азыркы тапта студенттериңиз кандай окуп атат? Мурун мындай болчу да, бир чети жакшы болуп атат, бир чети жаман жагы да бар экен, жакшы жагы да бар экен. Анткени жакшы жактары болсо, бул үйдө отуруп убактың аз болсо сабак өтө эткенсиң, бардык жагына жетишесиң. Студенттер да онлайн болгондо көбүрөөк катыша баштады да, баягы. Иштегендер деле может жумушунан кирип эле через Zoom аркылуу бизде программалар бар, AVM порталы аркылуу, ошолар аркылуу кирип заданияларды аткарышып атат. Иштебегендер болсо, мындай неме болуп атат да. Ар кандай көп минус жактары болуп атат. Бирок баягындай эле окуган жакшы экен да. Көрүшүп элечи. Анан онлайн менен окуганда, мисалы, ушундай эле супсулуу болуп боёнуп, тиги эфирге чыккандай эле студенттердин алдында чыгышабы, же каалагандай эле үйүнөн ойгонуп алып көзүн ушалап эле чыгабы? Кандай негизи? Студенттер эми көбү ошондой болуп атат. Эми кээ бирлер камераңар күйгүзгүлө, биз отметка кылабыз дейт. Кээ бирлер эми ар кандай болуп калат, кээ бирлер сыртта жүрүп калат. Ар кандай случайлар бар. Кээде тоодо болуп калат, эжем менен связьым тартпай атат, тоого чуркап баратканымды көрсөтүшүп,
Бар эми биз айтабыз эми кийинки сабакта өзүңөрдү кичине порядкалап анан кээде чачтар туруп калат, уйку суроо болуп калат, эми аны да түшүнөбүз да, эми шартка байланыштуу. Кээ бир социалдык тармактардан ошол аралыкта окуу видеолорун көрүп калдык. Кээ бир студенттер же болбосо мугалимдер жана ошондой эле ошол жакта кызматкерлер үстүнө эле кийип алышат экен дагы, камераларын өчүрө албай, анан ары басса астында эч нерсеси жок болуп калган учурлар болот экен. Сизде кандай учурлар болду? Менде андай учур болду экен, билебиз да биз. Жок, Кудай сактасын, эми андай болуп уят болбой эле го. Жок, студенттер дейм. Студенттер болсо кандай окуялар болуп атат? Биздики эми жаңы башталып атат да, андан кийин азыр жакшы эле көнүп калышты. Баягы март учурунда кичине ошондой учурлар көп болуп аткан. Кээ бирлер халатчан эле отурушуп алып эле, кээ бирлер чай ичип, кофе ичип, нан жешип дегендей болот эми ал сөзсүз. Эми азыркы тапта канча клип тарттырып койдуңуз, канча клипиңиз бар? Ушул убакыт аз, ошо клипке келгенде эле меники бир клип бар. Баягы Кежинур тобунда иштеп калбадым белем, ошол клип анан быйыл ошо чыгынып атам, буюрса. Буга чейин жалаң ырларды көбөйттүм, өздүк ырларымды көбөйттүм. Андан кийин эми быйыл буюрса клипке аракет кылам. Ошо сыймыктаган бир клипим бар деп коюңуз. Буюрса алдыда режиссерубуз даяр болуп калса, буюрса алдыда көрсөтсөк болот экен. Азыр болсо дароо биздин куттуктоо СМС билдирүүлөр келиптир. Ат башы айылынын Талды суу айылынан Калыгул Жумалиевдин туулган күнү менен куттуктап, достору Доорон, Зарыл, Илич, Рахат жана башкалар деп жазган экен. Урматтуу Калыгул Жумалиев, туулган күнүңүз кут болсун. Жалпы Пирамида телеканалынан жана ошондой эле урматтуу досторуңуз Доорон, Зарыл, Илич, Рахат жана башкалардан сонун СМС билдирүү келиптир. Андыктан сиздер дагы СМС билдирүүлөрдү жазыңыздар. Салам, Пирамида телеканалы, Нурлан ишиңе ийгилик. Өткөн ишембиде свет жок, көрө албай калдым. Ден соолукта болгула, Кара Кулжадан күйөр мандарыңыз деп жазган экен. Чоң рахмат. СМС билдирүүлөрдү жаза бериңиздер. Салам, Пирамида телеканалы, ишиңиздерге ийгилик, коштойлук ырлардан бериңиз, мен бийлейин дейт. Ушундай СМС билдирүүлөрдү жаза бериңиздер. Мына бул жакка жадырап, жайнап келип аткан учуру дагы бир жолу кайталап кетсек, биздин куттуу студиябыздын коногу Нури эжекебизден ушундай сонун кутуча жана ошондой эле чачты түздөгүч. Азыр болсо бир жагымдуу музыкалык клипке назар салалык дагы, анан маегибизди улайлык. Калбаңыздар. Este
Жанарым, 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 оу, жанарым деп кимге арнады болду экен? Нури Оязбековадан ушундай жагымдуу чыгарма. Бул клипте болсо, бул видеону Пирамида телеканалы Норуз майрамын белгилегенде ушундай концерттен жагымдуу бир конок болуп кеткенсиз. Ошондон бери көрүшө эле экенбиз. Жанарым деп кимге ырдадыңыз эле? Негизи ырларды тандап атканда бирөөгө арнап ырдайсызбы же өзүңүздүн жүрөгүңүзгө жаккан ырдайсызбы же мага ушинтип жанарым деп бирөө ырдасын деп өзүңүз ырдайсызбы? ырга негизи мен аябай неме аранжировщик байкем деле айтат, аябай капризнаясыңчы. Мен өзүмө топ келчү ырларды, мисалы кээ бирлер бар го, өзү улуу болуп туруп анан кийин өзүнө жарашпаган ырларды ырдагандар. Өзүң деле көрүп жүрөсүң да тойлордо жүрүпчү. Анан ырларды тандап өзүмө жакканын гана ушул жанарымды Расул Маматкулов байкем өзүнөн сурап туруп, уруксаты менен сурап туруп ырдагам. Негизи кандай ырларга басым жасайсыз? Кайгылуу мындай жай ырларгабы же мына азыр байкасам бул дискотекага байланыштуу мындай позитивдүү ыр экен. Анан көбүнчө кандай жакшы көрөсүз? Көбүнчө шаңдуу ырга, жай ырдасым эле ыйлагым келе берет, эмнегедир эле. Шаңдуу ырларды көбүнчө. Жай ырларым деле бар, эми ал деген тойлордо ырдалбайт да, андай сүйүү отуруштарда, башка жалгыз болгондо, корпоративдерде, өткөндө эстеп. Ошондой. Жаштык кез кайсыл жерде өттү, кандай өттү? Жаш кезден эле баштап ырдап баштадыңыз беле же кийин пайда болду? Жаштык кезим ошо Бишкек шаарында эле төрөлгөм. Ата-энем Шаардык кыстырбайсызбы? Жок, азыр айтып баштайм да. Шаарда төрөлгөм, бирок канча бир убакыт Таласта чоңоюп калгам. Чоң апамдын колунан. Чоң апамдын көзү өтүп кеткенен айла жок, кайра келишке туура келди, анан бул жакта кайра жашап. Талас, демек Таластан башталып чыгармачылык башталган турбайбы? Кичинекей чактан баштап кызыгуу. Биринчи эле ушул Айчүрөк Иманалиева эжекебиз аябай кумир тутчум. Ал учурда деген гастролдоп көп концерт коюп барчы. Анан бизге жакыныраак тууган да болуп кетет. Анан ушу Айчүрөк эженин концерттеринде жүрүп, аябай мындай суктанчым да, мен да ушинтип сахнага чыксам, ырдасам деп. Ошентип ырдап калдым. Анан бул негизи чыгармачылыкта көптөгөн кишинин артынан жаман нерсе айтышат, жакшы нерсе айтышат. Ошондойлорго кандай карайсыз? Ошондой артыңыздардан бир нерсе ушак сөздөр болду беле? Анан ошол ушак сөздөргө кандай карагансыз? Албетте болбой койбойт. Албетте жок деп айта албайсың, болот да. Жакшы жүрсөң дагы жаман деп айтат, жаман жүрсөң да жакшы деп айтат дегендей. Экөө тең эриш аркап жүрөт, ошон үчүн негативтерге көп деле көңүл бура бербейм. Өзүм мугалим болгондуктан, психолог болгондуктан сүйлөй берет деп коем да. Кайсыл социалдык тармактарды азыркы тапта көп колдоносуз? Деги эле социалдык тармактарды колдоносузбу? Ошол бизге социалдык тармактар кереги барбы же кереги жокпу? Кереги бар го, албетте азыркы учурда, азыр деген ырчыларга өзгөчө. Өзгөчө бизге керек да. Рекламанын баарын сол жактан кылабыз. Отчет берип турушубыз керек. Отчет берип турабыз күнүгө өзүм келгендей. Facebook баракчасында көбүрөөк отурам, андан кийин немеде, Instagramда көбүрөөк отурам да, ошол жакта. Анан негизи ырчыларга бул социалдык тармактар өтө маанилүү. Анан бир чети дагы ырчыларга абдан мындай сунуштар көп түшөт дагы. Анан ырчыларды ошол жактан мындай сынап ар бир, мисалы үчүн бүгүн эфирге келип же болбосо эртең бир жакшылыкка же концертке барып бир сонун көйнөк кийип алсаңыздар, кээ бирөөгө көйнөк жакпай калат, кээ бирөөнө өтө жагат дегендей, ошолорго кандай карайсыз? Мындай социалдык тармактарда орусча айтканда комментарий деп коет. Ошол комментарийлерде кээ бир ырчылар отуруп алып эле өзүнүн күйөрмандары менен уруша берет да. Сен андай эмессиң, мындай деп. Ошо комментарийлерге кандай карайсыз? Негизи жооп бересизби күйөрмандарыңызга? Убакыт бөлөсүзбү? Албетте убакыт бөлөм да. Же жылдыз болуп кеттик. Жок. Адам болгондон кийин баарыбыз идеалдуу эмеспиз да. Баарыбыздын минус жактарыбыз болот. Аны да туура кабыл алыш керек. Баарына эле убакыт бөлөм. Убакыт бөлүп жооп берип турам. Жакшы эле. Баракелди. Урматтуу биздин күйөрмандар, дагы бир жолу эскертип кетели, биздин ырчы айымдан ушундай кутуча. Азыр биринчи кутучаны туп-туура 10 мүнөттөн соң ойнотконго жетишебиз. Бүгүнкү азыркы маегибизди кунт коюп угуп турсаңыздар,
ошол маегибизден бир суроо болот. Андыктан ошол кутучаны утсаңыздар болот. Биздин SMS билдирүүлөргө дагы убакыт берелик. Арыбаңыз, ассаламу алейкум. Атамдын 60 жаш юбилейин өткөрүп жатабыз. Куттуктап бир сап ырдап койсоңуз. Мураталиев Өмүрбек Момунбекович Шамалды сайдын эң алдыңкы аталарынансыз деп балдарыңыз, кыздарыңыз куттукташат. Рахмат, силердин ишиңиздерге ийгилик деп Кожобек жазган экен. Кожобекте бизден салам болсун. Жана ошондой эле 60 жаш юбилейин өткөрүп жаткан Мураталиев Өмүрбек Момунбекович агабызды жалпы жамаатыбыздан куттуктайбыз. Нурия, саламатсыздарбы? Нурия эженин ишине ийгилик каалайм деп жазган экен. Чоң рахмат. Салам Пирамида телеканалы, менин саламым Алыскы Чаткал районунун Айгыржал айылындагы апам Анипага. Апакебай орубаңыз, көп жашаңыз, мен сизди аябай сүйөм деп уулуңуз Султан Ырчайымга салам деген экен. Кутмантан кыргыз эли менин неберем Умарды 2 жашка чыгышы менен куттуктайбыз. Ата энесин сыйлаган, биз сыймыктанган балдарын болушун тилейбиз деп чоң атасы Кадырбек, чоң энеси Шырман, Жалал Абад областын Базар Коргон районунун Көк Алма айылы жана эжеси Чинара небереме жакшы ырлардан ырдап берип коюңуздарчы деп сизден суранган окшойт. Салам Кутмантан, ишиңиздерге ийгилик. Айгүлдүн эртеңки туулган күнү менен куттуктап коюңуздарчы. Алдын ала рахмат. Айгүл эжекебиздин фамилиясын жазып койсоңуздар болот. Жалпы кыргыз элинде айгүлдөр көп. Айгүлдүн эртеңки туулган күнү менен куттуктайбыз. Ассаламу алейкум Пирамида телеканалы, сиздердин каналды калтырбай көрөбүз. Нурлан, ишиңе ийгилик. Карабалтадан Туратбек деген экен. Чоң рахмат. Туратбек ага, сизге дагы ысык салам болсун жалпы жамаатыбыздан. Эми биринчи белекти ойнотсок туура көрөсүз го. Өзүңүз сурап бересизби же Сиз бере бериңиз. Мен берейинби? Сиздер болсо SMS билдирүүлөрдү жазыңыздар. Ушул сонун кутучаны бергенге жетишебиз. Сонун суроолордон болсун. Азыр болсо биздин күйөрманыбыз сурангандай бир сап ырсыранып атышат. Бир сап. Сиздер үчүн, жалпы баарыңыздар үчүн ушул жакын арадан бери казакча ырларга да табитим аябай көбүрөөк жаккан бир ыр бар. Жүрөгүмдүн ээси сенсиң деген чыгарма бар. Ай баракелде. Кайра эле мүмкүн таап каламбы дептимин да. Сен экенсиң жүрөгүмдүн ээси, убакытка да бакытка да байландык. Бизге берген бул өмүрдүн сыйоосу, биз экөөбүз бир адамга айландык. Бакытымын өзүңмен, сүйөм ыстык сезиммен, жүрөгүмдүн ээси, жүрөгүмдүн ээси. Айтпасаң да сөзүңмен, уга берем көзүңнен, жүрөгүмдүн ээси, жүрөгүмдүн ээси. Ай баракелде, кол чабуулар болсун. Эми уруксат болсо биздин маегибизден суроолор болсун. Кунт коюп угуп олтурган биздин күйөрмандарыбызга суроо болсун. Биздин ырчы айым ырчыдан тышкары, чыгармачылыктан тышкары эмне жумуш кылат? Мугалим деп айтты. Анан кайсыл окуу жайда, кайсы сабактан кандай кызматта иш аркалап келет? Биздин теле көрүүчүлөргө ошондой суроо болсун. Биздин куту студиябыздын коногу Нури айым кайсыл тармакта, кайсыл окуу жайда жана кайсы кызматта иш аркалап келет? Туп-туура эң биринчи жазган күйөрманыбызга ушундай сонун белекти беребиз. Эфирден тышкары келип алып кетсеңиздер болот. Ушундай суроо болсун. Инстаграмга кире салыңыздар деп ошол жерде жазылып турат. Баракелде. Биз бир аз жолдомо берип койдук окшойт. Түшүнгөндөр болсо жазсаңыздар болот. Же болбосо биздин эфирибизди кунт коюп угуп турган биздин күйөрмандарыбыз жазсаңыздар болот.
Бул жактан СМС билдирүүлөр келди. Салам Пирамида телеканал жалпы жамааты, биз силерди сагындык. Кандай Нурлан балам, мен силерди такай көрөм. Бүгүн кызым Салтанаттын өздүк байрамы. Кызыма ден соолук, үй бүлөлүк бакыт, уул кызынын сый урматын көрүп, көп жашасын. Бир туугандары атасы, апасы Гүлжамал, Нури кыз куттуктап ырдап койчу деп суранган экен, дагы суранып атат. Алдыңкы мүнөттөрдө жаңырталык деген тилегибиз бар. СМС билдирүү мына дароо эле келиптир. Нури консерваторияда иштейт дептир. Жок, консерваторияда туура эмес. Анткени эфирибиздин башында эле айтылган, негизи ырчылар келгенде эле бардыгы кесип, негизи кесип ырчы, анан консерваторияда же филармонияда да иштеп калат. Мына бул жактан эмне үчүн ал окуу жайды тандадыңыз, кийин айтып бересиз. Азыр бизде оюндун жүрүшүндө дагы бир жолу суроо берип кетейин. Биздин айым чыгармачылыктан тышкары кайсыл окуу жайда сабак берет жана кандай кызматта же болбосо кайсы багыттагы кызматты аткарат. Ушул эң биринчи суроо болсо, биздин көрөрмандарыбызга сонун белектер бар. Жана ошондой эле сонун дагы бир эмес, эки белек алып келип калган чагы. Андыктан биздин СМС билдирүүлөрдү жазыңыздар. Мынакей экрандын алдына WhatsApp номерибиз чыкты. Жана ошондой эле бүгүнкү эфирлерди YouTube каналыбыздан жана ошондой эле Instagram баракчабыздан видеолорду, сүрөттөрдү көрүп, жана ошондой эле ошол жактан салам жолдосок болот. Баракелди. 027 номери менен бүткөн көрөрманыбыз психолог деп жазган экен. Негизи албетте ар бир мугалим психолог болот, бирок так аткарган өзүнүн кызматы бар. Мугалим кесиби деп эле жазган экен. Мугалим деп айтканбыз, бирок так кайсы окуу жайда жана кайсы кызматты аткарат. Ушул суроого жооп берсеңиздер, ушул кутуча белекти аласыздар. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү Миржан досумдун туулган күнүн куттуктап коюңуздарчы. Жалал-Абад, Аксы району дейт. Албетте Миржанды туулган күнү менен куттуктайбыз. Ар дайым эле достордун, жакындардын арасында жакшылыктардын үстүндө жүрсүн дейлик. Бул жакта СМСтер көп келген экен. Четинен ача баштайлык. Мугалим кесибин аткарат дейт. Албетте мугалим, бирок кайсыл окуу жайда жана кайсы кызматты аткарат. Бул жакта дагы СМС билдирүү келген экен. Саламатсыңарбы? Политехте сабак берет деген экен. Ушул СМСти белгилей туралык, бирок ушул эле 536 номери менен бүткөн абонентибиз. Так туура жазып койсоңуз, политехте сабак берет, туура, бирок кайсыл кызматты аркалайт, кайсы кызматты аткарат? Ушул суроого жооп берсеңиздер, эң биринчи болуп мына сизди белгилейлик дагы. Жазсаңыздар, ушул белекти сиздерге берет. Баракелди. Окуу жай эсимден чыгып жатат. Декандын орун басары мугалим психолог Каракулжадан деп жазган экен. Сонун. Мына жанакы СМС билдирүүбүз келди. Нури политехте мугалим Зандикан болуп иштейт деп туп-туура жазган экен. Эң биринчи болуп жазды. Ушул номерди белгилейлик дагы. Түз эфирден чалганга аракет кылалы азыр. Мынакей СМС билдирүүсү бул жакта. Бишкек шаарынан алып кете алса, жакшы экен да, сразу чалып экенсиздер. Дароо чалып куттуктап коелук. 233 номери менен бүткөн абонентке чалып жатабыз. Сиз эң биринчилерден болуп так жана туура жаздыңыз. Саламатсызбы? Саламатчылык. Пирамида телеканалынан түз эфирге чыгып атабыз. Көрүп атасыздарбы? Көрүп атам. Салам алейкум. Алейкум ассалам. Амансыздарбы? Жакшысыздарбы?
Geçti. Ay barakelde. Телевизордун үнүн акырындатып алыңыз. Биздин күйөрман кайсыл окуу жайда жана кайсыл кесипти аркалайт? Nuri Политехте. Политехте иштейт. Замдекан болуп иштейт. Ай баракелди, туп-туура, кол чабуулар болсун. Ура! Сиз эң биринчиден болдуңуз. Анан Бишкек шаарынан Карабалдадан Күйөрманын Туратбек. Ай жакшы, күйөрманыңыз Азыр Туратбек. Карабалтага барган жатат элем да. Баракелди. Бишкектен белекти алып кете аласызбы? Алып кете алабыз, Кудай кааласа алып кете алабыз. Ай баракелди. Анда эфирден тышкары сизге жазып куттуктайлы. Эфирден тышкары ушул номерге чалып, Пирамида телеканалынын кеңсесинен алып кетсеңиздер болот. Ушул номерге байланышып, режиссерубузга байланышып, ушул белекти алып кетсеңиздер болот. Албетте биздин эң биринчи күйөрманыбыз кийинки сонун СМС'терди билдирүүлөрдү жибериптир, көп жазылып жатат. Мугалим кесиби дейт, салам Пирамида, жалпы жамаат ишиңиздерге ийгилик болсун, азаматсыңар. Менин СМС билдирүүм сүйүктүү апам Анипа апама, апакке көп жашаңыз, оорубаңыз, сизге кааларым узун өмүр, чын ден соолук, улуңуз Дамир деген экен. Чоң рахмат. Ушундай көп СМСтердин арасынан 233 номери менен бүткөн абонент ушундай кутуча утуп алды. Ушул кутучаны Бишкек шаарынан режиссерубуз менен эфирден тышкары ушул номерге байланышып алып кетсеңиздер болот. Өз колу менен мынакей көрсөтүп турган учуру ушул белекти алып кетсеңиздер болот. Азыр эфирдин аягына чейин дагы бир чач үтүктөгүчкө оюн ойнотобуз дагы. Ушул дагы бир суроолорго туура жооп берсеңиздер, ушул белекти дагы бир жолу утсаңыздар болот. Негизи белек берүү маданияты, белек берүү негизи кандай адамдарга, кандай учурларда жана кандай туура берилиш керек. Мисалы, көп эле жерде белектерди мындай керексиз белектерди берилет. Өзүңүздөр мына той топурда көп жүрөсүз. Анан белектер ушундай кереги жок белектерди берүүгө болобу же болбойбу? Негизи сурай албайсың да, сага кандай белек жагат деп. Эсли туулган күнгө бара турган болуп калсаң, жаның эсли жакын адамың болсо, өзүң билесиң да кандай эмнелерди колдонуп жүрөт, кайсы нерсеси жетишпей атат деп. Мен көбүнчө өзүнө керектелүүчү подаркаларды алам да, керексиздерди көп деле карабайм. Баракелде. Анан бул жакта СМС билдирүүлөр келип жаткан, ырдап бериңизчи деген СМС билдирүүлөр көп болду. Саламатсыздарбы? Эртеңки Бакыт Бай Маматты атамдын туулган күнү менен куттуктап коюңуздар. Самара Каримованын атама деген ырып берип койгонуңуздарчы дейт. Алдыңкы мүнөттөрдө Бактыбай Маматты агабызды куттуктайбыз. Саламатсыздарбы? Менин жолдошумду куттуктап коюңуздарчы. Ден соолук, үй бүлөлүк бакыт каалап, аман болсун деп жубайы балдары Руслан тынчылык жана сыймык Калыгул Жумалиев жолдошум дейт. Албетте түз эфирден сиздерди дагы куттуктайлык. СМС билдирүүлөр көп келип аткан учуру. Андыктан сиздер дагы СМС билдирүүңүздөрдү бериңиздер. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү Жасмина курбумдун өздүк майрамы менен куттуктап коюңуздарчы. Жалал Абад Аксыдан ырдап берип коюңузчу эжеке деп суранган экен. Суроо кайсы Нурия эженин ишине ийгилик деп жазган экен. Суроону биринчи суроо кайсы окуу жайда кызмат кылат деп суроо бергенбиз. Политехте декандын орун басары деп туура жооп берген мейманыбызга биринчи кутучаны бердик. Эфирибиздин аягына чейин дагы оюндарды ойнотуп, дагы белектерди беребиз. Эми сизден бир ырсураналык бир куплет болсо дагы туулган күн ээлерине, сизге салам жолдогондорго, белектерди уткандарга жана белектерди утам деп тургандарга. Эң биринчиден баарыңыздарды бүгүнкү туулган күн ээлерин туулган күнү менен куттуктайм. Баарыңыздарга ден соолук каалайм.
жанатан бир эле жаш балдар жөнүндө суранышып атат окшойт. Жаш балдардын туулган күнү экен көбүнчөчү, ошон үчүн карантин учурунда чыгарган ырымдын мындай припевин кайрылмастан эле ырдап берип коеюн, анонс кылыпчы. Албетте. Эч жерде ырдай элекмин азырынча. Сүйкүм бөбөктөр, жарашкан мүнөздөрү, жан жүрөктү эригитет. Сүйкүм назик күлкүлөрү, сүйкүм бөбөктөр, жарашкан мүнөздөрү, жан жүрөктү эригитет. Сүйкүм назик күлкүлөрү. Бали. Демек ушул ырды карантин убагында жазып, буюрса алдыңкы күндөрдө жакын арада клип дагы тартылат, ыр дагы чыгат, жана ошондой эле ыр клип чыкканда кайра бизге конокко келип кубантып кетесиз. Буйруса сиздерге бат-бат келип турганга аракет кылам. Көп өтпөй 2 жыл өтүп кетти, билинбей келди. 2 жыл өтүп кетти. Эми дагы бир белегибизди ойнотолук дагы, суроо өзүңүздөн болсунбу? Суроо бере бересиздер сиздер каалагансыз. Биз бере берелик, Анда эмесе маегибиздин ортосунда ушундай биздин ырчайым өзү айтып кеткен, мурун кайсыл группада ырдачы, солистка болчу. Ушундай суроо болсун. Номерибиз, WhatsApp номерибиз жанагындай эле маегибиздин ортосунда бир кыпчып айтып кеткен, ал убакта бул группада ушундай солистка болчумун. Андан соң өзүмчө ырчы катары эфирге, жалпы элдин алдына чыга баштадым деп айтып кеткен. Ушундай так суроо болсун. Мурун Нури Оёзбекова кайсыл группада солистка болуп ырдаган? Сиздер СМС билдирүүңүздөрдү бере бериңиздер, биз болсо окуй берелик. Салам пирамида, 9 сентябрь өтүп кеткен туулган күнү менен апамды куттуктайм. Аксы району Койташ айылы деген экен. Апаңыздын атын жазып койсоңуз сонун болмок экен. Саламатсыздарбы? Биз сиздерди үзбөй көрөбүз. Менин жолдошум 60 жашка чыкты. Ошого арнап жакшы чыгармадан ырдап берип койсоңор деп, Майлуу суудан жубайы Жылдыз, кыздары Самара, Тамара, Венера, уулу Максат, келини Таттуу Бүбө деп жазган экен. Чоң рахмат. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү Жасмина досумду туулган күнү менен куттуктап коюңуздар. Сураныч деген экен. Жасминаны туулган күнү менен куттуктайбыз. Дайым жакшылыктын үстүндө жүрүңүздөр. Саламатсыздарбы? Бүгүн уулум Азиреттин туулган күнү. Кудайым узун өмүр, чын ден соолук, окууларына ийгилик каалайбыз. Кыргыз түрк лицейинде окуйт. Куттуктап коюңуздарчы дейт. Азиретти туулган күнү менен куттуктайлы. Жана ошондой эле сиздер СМС билдирүүңүздөрдү жазып бериңиздер. Эң биринчи туура жооп бергендерге ушул кыздарга арналган чач түздөгүч. Бул чач түздөгүч эртең менен керектүү нерсе, эртең менен чачыбыз туура эмес болуп калганда оңдоп, же болбосо сиздикинде супсулуу кылып мындай орусча локоны деп коет, же бигуди деп коет, ошондой жасаса болот. Бул реклама кыла кетейин. Сиздер СМС билдирүүңүздөрдү жазыңыздар. Нури айым мурун кайсыл группада солистка болуп ырдачу эле? Ушундай так жооп. Сонун бир группада ырдачыңыздар. Ал группанын дагы клиптери бар, ырлары бар. Инстаграмга кириңиздер. Реклама кылып берейин. Инстаграмга кирип, тиги катталуучуларды көбөйтүп алайын деп коебуз. Көбөйтүп алайын деп. Сөзсүз Инстаграм баракчабызга киргенде сөзсүз жазылганды унутпайлык дейлик. Эми алдыга койгон максатыңыз кандай? Мындан ары дагы ошол мугалим кесипти аркалап жүрө бересизби, же ырлар көбөйгөн соң, клиптер көбөйгөн соң ал жумушту таштайсызбы, же тилекке каршы чыгармачылыкты таштап каласызбы? Тилекке каршы дегенибиз үнүңүз, баягы талантыңыз жагат, ошон үчүн тилекке каршы чыгармачылыкты таштабайсызбы деп сурайын деп аткам. Негизи эки кесибим тең абдан мага жагат. Бирөө мага мындай неме алып келип атса, киреше алып келип атса, бирөө болсо өзүмө жаккан кесип. Негизи ата-энемдин суроосу менен ошол политехке тапшырып, ошол жакта окугам, андан кийин эле сразу мугалим болуп калгам. Мугалимдик кесибимди таштабайт болушум керек деп ойлойм. Анткени могу карантинде эле кайра эле билинди го, баягы эле жумушсуз калышты го, көп адамдар кыйналышты. Ушул мугалимдик кесибим мени бакты окшойт. Карантин гос жумушу негизи керек экен да. Ырчылык кесибим болуп как хобби катары кете берет го да. Мүмкүн кийин турмушка чыгып калып, запрет коюп калып, абдан аябай бирөөнү сүйүп калсам, айла жок, сүйүүгө баш ийесиң да, анан таштап калышым мүмкүн.
бирок экөөнү тең алып кеткенге аракет кылам да, жетишкенге. Бирок чыгармачылыкты үйдөн деле 3 күйөрман болсо деле балдарыңызга, күйөөңүзгө, туугандарга да турсаңыз кандай сон? Негизи олтуруштарда, тойлордо сиз жоготпойт болуш керек. Айнурин эле чакырыш керек. Ошондой болуп калат, бирок 3 адамдан неме ала албайсың да, эргүү ала албайсың да, баягы сахнага чыгып көп адамдын арасында жүрүп калган адам баары бир чоң сахнаны мындай көздөп турат экенсиң, сагынып турат экенсиң. Карантинде эле уже канча деген ырчылар аябай сагынычты окшойт. Биз деле үйдө отуруп караоке кылып ырдап отурдук окшойт. Сагынганда соседтин баарын тажатып окшойт. Баракелди. СМС билдирүүлөрдү окуй кетелик. Кутман таң, Пирамида телеканалы Нурлан байкешиңиздерге ийгилик, эфирден көргөнүнө кубанычтамын. Нурия эжеге ийгилик, күнүңүз мыкты экен деп жазган экен. 919 номери менен бүткөн абонентибиз Динара эжекебиз жазган экен. Кыз бурактаган деген экен. Баракелди. Туура эмес жооп. Саламатсыздарбы, ишиңиздерге ийгилик. Мен Жалал Абад областынын Токтогул районуна караштуу Сары Камыш айылынын тургуну. Мен Өзүбеков Рашид атамды 11-сентябрь толган күнү менен жакшылап куттуктап коюңуздарчы суранам. Балдары, кыздары Данышман, Кутман, Дуулат, Тамара жана Рахат деген экен. Атаңызды 11-сентябрь өтүп кеткен туулган күнү менен куттуктайбыз. Атаңыздын атын жазып койсоңуздар болмок. Албетте балаңыз Өзүбеков Рашид, балдары кыздары Данышман, Кутман, Дуулат, Тамара Рахат деп жазган экен. Саламатсыздарбы, Пирамида телеканалы Нурлан Нурлан кандайсың, группада ырдап айт деп жазган экен. Тагыраак айтканда, азыркы тапта ырдап айт, бирок 2-3 жыл мурун бир сонун группада солистка болуп, ырдачы кызбырак дейт. Негизи кызбыракка окшош экенсиз деп койбоймунбу? Салам, Пирамида телеканалы Жубайым Нуржамалдын өздүк майрамы менен куттуктап коюңуздарчы. Бул номерге чалып коюңуздарчы дейт. Эфирден тышкары жазганга аракет кылалык. Дагы бир жолу кайталай кетелик. Ушул чач түздөгүчтү биздин күйөрмандарыбызга беребиз. Суроо мындай болгон. Биздин куту студиябыздын коногу Нури Ойозбекова кайсыл группада мурун солистка болгон. Өзү дагы кичинекей жандырмагын чыгарып айта кетти. Инстаграм баракчабызга кирсеңиз табасыздар. Клип турат ошол жерде. Клип дагы турат ошол жерде, сүрөттөрү дагы турат ошол жерде, андыктан көрсөңүздөр болот. Карамагыбызда туп-тура 10 мүнөт калды. 10 мүнөттүн ичинде биз экинчи күйөрманыбызды суроону туура тапканга ушул чач түздөгүчтү беребиз. Нури Ойозбекова мурун кайсыл группада солистка болуп кызмат кылчы, ырдачы чыгармачылыкта. Мындан аркы оюңуз чыгармачылык жөнүндө, элибиздин тойлору, элибиздин чыгармачылыгы, ырчылары кандай өзгөрөт деп ойлойсуз жана кандай өзгөрүүлөр керек? Азыр эле уже башталды окшойт өзгөрүүлөр. Карантинден кийин эле кайра баардыгы жандуу үн менен ырдаганга көңүл буруп калышты. Көбүнчө ошо жандуу суранышып атат. Өзгөчө үй тойлорго барганда жандуу ырдайсың да. Бара-бара ошо фонограмма жоголот болуш керек деп ойлойм. Анан тойдун саны да азая баштады. Азайып баштады, аз киши болуп. Андан кийин азыр убакыттын чектелишине байланыштуу тойлор ондо эле бүтүп атат. Өзүңүз деле тамада болуп жүрөсүз, билесиз дегенде. Ошол айта кетчү нерсе. 3 тамакты деген 5-те 6-да баштаса бат-баттан шашып жегендей болуп, антрактта бат-бат шашып аткандай болуп, бийлешип, мага ошондой сезилип атабы же бат-баттан бийлеп болуп. Ошол 3-чү тамакты жөн эле койсо, ошо 2 тамак эле кылышса деген да, жөн эле ысырап корчулук кылышпай деп ошону айта кетет. Же болбосо ушундай өзгөрүү болушу мүмкүн да. Же болбосо биринчи шорпа берип, анан экинчи 5 бармак. Ошондой болсун. Биз баягы кыргыздар баары ошонун баарын деле жешпейт экен, карап отурсаң баарын эле өзүңүздөр көргөндө салып кетишет окшойт. Эт элибизде жеш керек. 5 бармак
жеш керек. Ошон үчүн улутубуз менен ушундай тамактарыбыз менен башка элдерден айырмаланып, биз дагы кыргыз болуп турабыз. Эт жешибиз керек. Баягы эфирге келгенде бир эжекебиз айткандай, кыргыз эли аябай этке басым жасайбыз. Башка мамлекеттен дагы кишилер келсе, ушул этти ушунчалык көп жейсиңер деп таң калып кетет экен. Андыктан ушул тамакты кыскартса дейсиз, анан жан дүйнө менен ырдап, анан кишинин санын азайтса деген. Ошондой эле болуп баратат, Буюрса. Буюрса. Урматтуу телекөрүүчүлөр, СМС билдирүүңүздөрдү жаза бериңиздер. Дагы бир жолу суроону кайталап кетейин. Нури Оёзбекова мурун кайсыл группада солистка болгон, өзү жандырмагын четин чыгарып айтып кетти. Инстаграм баракчамдан тапсаңыздар болот деген жандырмагын жазып кетти. Бул жакта СМС билдирүүлөр дагы келип жаткан учуру, жана ошондой эле ушул куттуктоолорду жаңырталык. Ат башы айылынын Талды суу айылындагы Калыгул Жумалиевдин туулган күнү менен куттуктап коюңуздарчы. Достору Доорон, Зарыл Илич, Рахат жана башкалар ушул жалпы жамаатыбыздын атынан дагы сизди Калыгул Жумалиев агабызды туулган күнү менен куттуктап, ар дайым жакшылыктардын үстүндө, туугандардын, достордун арасында кадыр баркы бийик бойдон, ден соолукта аман эсен болуп жүрө бериңиздер деп тилектеш болобуз. Эми СМС билдирүүлөрдү жаза бериңиздер. Нури Оёзбекова кайсыл группада солистка болгон. СМС билдирүүлөр эң биринчи туура келсе, ошол ушундай сон белекти беребиз. Эми эфирибиздин аягына чейин 5-10 мүнөттөй эле калды. Акыркы суроолорду жаңыртып, өзүңүздү 10-15 жылдын арасында, 10-15 жылдын арасында өзүңүздү ким көрөсүз? 10-15 жылдын арасында Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинде эле ардактуу мугалим кесиптин ээси болуп, ошол эле бойдон ректор көрөм деп коюңуз. Жок. Ар бир нерсени өз убагы менен болгон жакшы го, мындай жулунуп эле алдыга кадам таштай бербей, өз убактысы менен болгон жакшы. Ошондо дагы кичине сени дагы эл дагы башкача көз караш менен карайт болуш керек деп ойлойм да. Ошондой. Алдыда дагы чыгармачылыкта көптөгөн азыр ырчылар чыгып атат. Ошол жактан конкуренция күчтүү болуп атабы же конкуренция мурдагыдай жокпу? Мурда өтө күчтүү ырчылар чыкчы, азыр болсо таланттуу жана ошондой эле эмгекчил ырчылар көп чыгып атат. Ошол жактан конкуренция. Сиз немени айтайын деп атасыз? Саны көп сапаты жок деген ырчыларды, мындай айтканда. Андай ырчылар көп болуп атат, бирок бара-бара ар бир өз убагы менен да биз деле жылып өмүр бою ырдай бербейбиздер. Биз да картаябыз дегенде, анан жаштарга да орун бериш керек, жолуна өрбөй. Жакшы, аябай таланттуу ырчылар көп болуп атат. Бардыгына ийгилик каалайм. Азыркы тапта, акыркы суроом болсун, азыркы тапта жаштардын арасынан эң күчтүү ырчы деп кимди санайсыз? Жаштардын аттарын эми жатка билбейт экенмин да. Даярданмакмын да, эртерээк айтып койсоңуз деп, эми азыр көп таланттуу ырчылар, абдан көп, баарын эле колдойм. Нури Оёзбекова деп коюңуз. Өзүм айтып коймойм. Чоң рахмат. Эми урматтуу телекөрүүчүлөр, СМС билдирүүлөрдү 2-чи саатыбыздын алкагында ойнотуп коелук. Андыктан азыр болсо сиздер СМСтерди жазыңыздар. 1-чи саатыбыз көз ачып жумганча бат эле өтүп кетти окшойт. Сизге эркин микрофон берелик да, ошон менен кечебизди жыйынтыктайлык. Эң биринчиден ошо Пирамида телеканалына чоң рахмат, абдан аябай сагынып калыпмын сиздерди. Жайна эжеге чоң рахмат. Менин мурунку продюсерим, азыр деле өзүм продюсеримдей сезем. Чоң рахмат Жайна эже сизге. Андан кийин эфирди жакшы алып барган сизге да чоң рахмат. Бардык күбөрмандарыма, бардык туулган күн ээлерине бүгүнкү туулган күнүңүздөр куттуу болсун, дагы бир жолу жакшы өткөрүңүздөр. Жалпы кыргыз элиме аманчылык каалайм, ден соолук каалайм, эч убакта оорубаңыздар.
эфирден бат жолугушуп турганча көрүшкөнчө. Баракелди. Сизге да чыгармачылык ийгилик, ар дайым эле ушундай супсулуу, таланттуу, жадырап жайнап, ар бир айткан, ар бир кылган ишиңиз менен позитивдүү тартуулап жүрө бериңиз. Элибизге өзүңүздүн чыгармачылыгыңыз менен чоң салым кошуңуз, жана ошондой эле студенттерге, сизден кийин чыккан ырчыларга дагы өзүңүздүн таалим тарбияңызды берип, ар дайым эле жадырап жайнап ушундай бүгүнкүдөй супсулуу болуп жүрө бериңиз. Белектерге чоң рахмат, эфирге келгениңизге чоң рахмат. Үйдү билесиз, дарегин келип турабыз. Биз болсо экинчи саатыбыздын алкагында дагы биздин таланттуу меймандарыбыз бар. Андыктан ошол меймандар менен дагы маек куруп, сонун СМС билдирүүлөрдү окуп, куттуктоолорду куттуктап, жакшы маек өткөзөбүз. Экинчи саатыбызда жолугабыз.